Сен азыр жаткандарың мурда жүрөбүз. Баарыңыздарга салам. Бүгүн менин үйүмдө конокто Пери Москвада бир нече жылдан бери косметология тармагында эмгектенип келет. Буга чейин Кыргызстанда медициналык университетти бүткөн. Бул жакта ординатурасын жактап, ушул жакты жабып калып кетти. Пери өзүңө да кенен тааныштырып кетсең, кайсыл жактан болсоң, үй бүлөлүк абалыңды канча бир туугансың, кыскача тааныштыр дейт. Баарыңыздарга салам. Саламатсызбы, Азажы? Мени чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Үйүңүзгө конокко келип калдык. Мен Өзгөн районунун Ушак айылынан болом. Үй бүлөдө 3 тууганбыз. Эң улуусу мен, менден кийин иним, сиңдим бар. 3 баланын энеси болом. Москвада канча жылдан бери турасың? Москвада 7 жылдан бери эмгектенип келебиз. Ошо ординатурага келген боюнча эле калып Ординатурага келген боюнча бул жактан бүтүп, ошончо калып кеткенсиң, э? Москва аябай жакып болмуш экен. калып кеттик. Жакшы. Анда азыр Пери 2 тур тамак жасап бергени жатат. Кандай тамактарды эмнелер жасайсың бүгүн? Мен сиз менен бүгүн завтрак, эртең менен тамактануучу, тез даярдоочу балдар менен болгондуктан Тез любой эле мындай көп балалуу энелердин баардык менюсунда тамактарын карасаң, бат жасаучу нерселер тез жасап бериле курсаң да болот, э? Ошол боюнча жасап беремин сиздерге. Буну жолдошум да жакшы көрөт, балдарым да жакшы көрөт. Ошон үчүн сиздер менен да бөлүшөйүн деп. Жакшы. Анда биринчи эмнеден баштайбыз? Биринчи ошо завтрактан баштайлы. Эмнеден кетет бул жака? Баклажан кетет, болгарский, бул жерде турат, помидор, жумуртка, зелендер кетет. Анда давай баштайлы. Мен сен туурагынча эле менин да бир канча суроолорум болот. Ошолорду түшүнүшкөнчө эле баштайлы. Тууралабыз. Биринчи ошол баклажанды тегерек формада тууралабыз. Буну ошо жумурткага куулабыз. Анда эмесе биз суроолорго өтө берсек, Пери түшүнүшкөнчө баклажанды тууралады. Медфакты бүтүп 9 жылдыр нерсе аябай күчтүү эмгекти талап кылат да. Ушунчалык мен медфакты бүтүп медицинада иштеген адамдарды ушунчалык сыйлайм да. Эмгекти да талап кылат, эмне кызмат кылат. Сени ординатурадан кийин Москва кантип өзүнө тартып алып калды? Чындыгында Москва мени алып калган жок, Нурисажы. Мен ординатураны бүтүп Кыргызстанга барып, өзүм жеримде иштейин дегенмин. Турмуш шартка байланыштуу, турмуш шартка байланыштуу да ошо буюм кайсыл тарапта болсо ошол жанында жүрүүгө туура келди. Ординатурадан кийин мен кесибимди таштап койгон жокмун. Ординатурада бүткөндөн кийин мен скорый помощьта иштедим, фельдшер болуп. Конечно, бул Москвада биринчи өзүмдүн немемди, практикамды ошол фельдшерский жактан сынап көрдүм. Көргөндөн кийин бир аз перерыв болду. Бетте отуруп калган үчүн үйдөн көп эле убакыт отурдум. Декреттен чыгып, заман талабына ылайыктуу мен косметологияны тандадым. Азыркы убакта өзүмдүн жеке кабинетимди ачып, косметолог болуп иштеп жатам. Косметологиянын эмнеси мени жактырды дейин, себеби ал жерде өзүмдүн свободный график. Фельдшер болуп иштеп жүргөмдө скорый помощьта. Ал жерде айлыктан ай бүтүп жашайсың, бирөөнүн колунда, анан через сутка иштейсиң. Бир сутка иштейсиң, 3 сутка дем аласың. Көп балалуу энелерге андай график туура келбейт. Сен өзүңүн свободный график, өзүңдүн жакшы көргөн кесибиң менен улантып келе жатасың. Жакында эле Перинин кабинетине барып, столица кылдырып келдик. Балам экөөбүз кабинет аябай таза, баардык талаптарга жооп берген, аппараттары дагы укмуш, мындай Европадан алып келинген сонун аппараттар экен. Кайрылып туруңуздар. Азыр эмне кылып атабыз ушуну? Азыр Азыр эмне кылабыз? Помидор. Помидор дагы ушундай квадрат эле турат. Жок. Помидор жөн салгандай. Турабыз. Пери, сен мындай автормактоо экениңди билем. Скорыйда иштеп жүргөнсүң, Еврологияда иштеп жүргөнсүң, тамак аштан сонун кыласың, мындай стористериң менен көрүп калгам да. Анан дагы кандай хоббилериң бар? Биз билбеген. Менин хоббим бала кезимде бар болчу. Мектепте окуп жүргөндө мен ыр жазчумун да.
Да? Бар eski кичинекейимде мен ырчы болом деп жүрчүмүн да. Мектеп курагында дагы ырчылар менен аралашканмын. Азыркы убакта белгилүү ырчы болуп жүрүшөт. Да. Анча мынча ырларын да алышкан алар дагы. Мына ушунда сен азыр жазган ырларың мурда жүрөбү? Ооба, дауп жүрөт. Ты что, кайсылыр? Мисалы, Ислам Сатаровдун Сүйүү баяны дегендин автору сен болосуң. Yapışkan yap. өзүм да ошол бала кезимден жазып келген ырларым бар. Мындай страйктер блокнот боюнча. Обычно эле жанагындай страйк. Ошол көбүнчө ошо атама арналган ырлар көп болчу да. Мен ошол ырды азыр сенин өзүңөн уккум келип атат да. Мне так интересно стало. Бир куплет давай. Bakачы. Өзүм жазган ырлардан баары энелер заман болсун, бар болсун дегенде бизге ошол жарык дүйнөнү тартуулаган биздин энелерибиз. Анда эмесе баштайын дейби? Микрофон менде. Апакем, алтын күмүш берекемсин, мен сени ак кагазга жаза берем. Асыл суу ар адамга өмүр болсо, мен сага деңиз куруп берер элем. Мен сага деңиз куруп берер элем. Апакем, койнуң сенин кенен экен, деңиздин тереңдиги тең келбеген. Ыразы болбосоң мен көр болоюн, мен үчүн жүрөгүңдү элегенсиң. Мен үчүн жүрөгүңдү элегенсиң. Ырдаканда мурашка болуп кетти. Молодец. Кайсы сабын катыл бери. Сен азыр Ислам Сатаровга таандык ырдын текстин мен жазып берген деп калдың да. Ошол кайсылыр? Может, биз угуп эле жүргөндөдүр, бирок биз билбейбиз да что сен ошол текстин жазып берген. Албакебиздин ошо Сүйүү баяны деп аталат. Текстин обону өзүнүкү. Текстин мен жазгам. Давай анда. Каттыгыраак болот, элдин баары укса. Микрофон менде дейби. Сүйүү баяны бүтпөс аягы, сураймын жараткандан бактым табамбы, унутам өзүңдү көрбө. Бул ырды мен сүйүү баяны деп биз кичинекей кезибизде ырдап эле жүргөндөр го. Вообще не знала, что сен ушундай пердин дагы катылып жүргөн өнөрүн билип алдык. Эми ыр жаздыра тургандар болсо дагы периде бир страйк толо текст бар экен, может бирөөңүздөр onu жазып дагы ырдап коюшуңуздар мүмкүн, Ооба. Анда дагы улантайлы. Азыр эмне кылабыз? Азыр жумуртканы чагып алабыз. Керек татымына жаратышат. Жерде ошо бир аз эле жумурт кошуп алабыз. Чайып алабыз. Мында балдарым аябай жакшы көрөт. Эти куюп алабыз. Кызыган майга баклажанды эки тарабын кууруп алабыз. Мен месапты окуп атканда жолундай турмушка чыгып, бирок сен дагы жолдошуң Мен үчүнчү курста турмушка чыкканмын. Балган жолдошум кожоңду куруп алдың да. Эми сырыңы тураганча мен буга чейин менин үйүмдө конокто Толкунай болгон. Толкунай таанысыңбы? Өнөрдө кызарыбыздын бири. Ага кийинки конокко кандай тапшырма бересиң дегенде, менден кийинки келген конок бийлеп берсе, менден маникюр подарок деген да. Ошого сага давай маникюргө подарок өткүзүш керек. Кандай бийлеп бересиң? Не бийлейсиң? бийлеп берейин де. Ооба, сен кичинемде дагы ошо бийге барганда азыр угуп калдым да. Сону билесең керек. Кичинекейде мектеп курайында танцыга да барганбыз да. Анда келтирет экенсиң да. Анда кошуктарча бийлеп берейин. Давай.
жүрүп алышты. Талантым бар, сенде турбайбы? Мен Толкунайдын маникюрун точно алып окшойт. Толкунайга перинин бийи жагат деген ойдомун. Толкунай жди, пери гости. Болду эми Мырзажы көп сүйлөбөй, көп билебей. Тамагы Тамагы Кеч койлу Дальше буну Сырды чоркадан өткөрүп алдык. эми Эми плитаны жандырабыз. Туруп алдык. Андан кийин помидорду чекесине мындай тизип чыгабыз. Как мындай пицца сыяктуу да. Чекесин тизип алып, алгандан кийин анан майда туруп алган пиццаны кошуп алып, лотко коюп, мына ашкан жумуртканы ичине эгиз кылып куюп алабыз. Крышка менен жаап турабыз. бул жакты пансаотко коюп жаап койдук. Демделип туруш керек окшойт да ичине. Анда экинчи тамакка өтө берели. Перинин экинчи тамагын да баштадык. Экинчи тамагын мындай домашний шаурма жасап берет экен. Анда эмеси ушул арыстары келтирилип экен. Капуста керек. Обычный бадыран, крабовый палочка, майонез, лаваш керек. Крабовый палочканын ордуна токонун этине кошсо дагы дамдуураак болот. Капустаны салупка болуп туруп алабыз. Майда Бизже мына бардыгына туруп алдык. Это огурцы, капуста и крабовый палочка. Майонез кошобуз. Буну ушул майонездин ордуна эле сметана кошуп койсо, уже көп болуп калат. Творожный сыр кошуп койсо дагы болот. Бул жакта биринчи тамагыбызга майонез менен аралаштырып алабыз. Пери, сен өнүгүү кабинети аялдар коомунда дагы жүргөнүңө уже 1 жыл болуп калды окшойт, кошулган. Өнүгүүдөн эмнелерди алдың, кандай жетишкендиктерге жетиштиң, деги эле өнүгүүгө кандай максатта кошулгансың? Ушуларды айта кетсең. Мен ал жакта ошо Жумагүлдүн тренингине барып калдым. Барып ал жакта баардыгы энергичный кыздарды көрдүм да. Чоң эжелер, мен курактуулар бар экен. Энергичный болуп жүргөндөр мага жаккан. Барып мен после тренинга чай ичип отурдук. Барып чай ичип отурганда да көрдүм. Баарыңыздар аябай ишкер айымдар, баардыгы алдыдан утулган айымдар экен да. Анан мага ушундай окружение керек деп ажан эжеге кайрылдым. Пери ошо өнүгүүдөн 1 жылда эмне ала алдың? Мен кошулгандан бери 1 жыл боло элек, бирөөсүнө жакында болот. Эмне ала алдым? Мен ал жерден көп энергия алдым. Потому что ал жерде күчтүү айымдар, ишкер айымдар, ошолордун энергиясы өтө окшойт. Ачылбаган таланттарым ачылып кетти го. Бүгүн дагы бир талантың ачылды. Бүгүн дагы аны сурабаса эчким сурабаса айтпайт экенбиз да. Шаурмабызга почти даяр болуп Тез болот. Тез болот, оңой эле. Балдары бар эмнелерге жакшы. Албай калсаң да саласың. Бул жакта шаурмабызды оролчоңду, бул жактын жети уже айше буклап кетти го. Анан сырың уже эрин болуп калды. Зеленинде турган зелень сыйпайбыз. Бүт эле окумуш болду го. Рестораңызга завтрак болду. Аларсы дагы эки бетине май куябыз. Болду. Анан жасалган шаурмабызды эки жагына кызартабыз. Если сизде гриль болсо, андан да жакшы болот. Эки жагын тең бышырып алат да. Тамагыбызда эки тамак даяр болду. Ана эмесе ооздуп көрөлүчү. Бул эми обычная пицца деп койсок деле болот экен,
Вообще сон болуп тур. Вообще сон. Завтрака прям вообще. Ана эми биринчи жеп көрдүңүзбү кандай? Жасап кандай эле аябай сон. Булдан да жасап берсеңиз болот. Сон болуп тур. Нежный. Начинкасы аябай нежный. Сырты прям хрустящий. Кичине баягы курбалганга урган болот экен, э? Ооба. Курбалгысы келет экен. Мен курбай эле жасайт элем да. Мындан мен уруп жасап көрөм мен дагы. Бери менин үйүмө конок болуп келип, сон маек куруп бергениңе чоң рахмат. Бүгүн сен башкача жактан дагы билип кетсем болот. Таланттарың көп ачылып, ыр жазгандарың, ырдагандарың бүгүн аябай башкача болуп атам. Сенин ырдаганыңды билип, өзүм мындай серьезная болуп жүрө берсем, башкача элестетип Сизге дагы чоң рахматымызды ушинтип чакырып бери кел, өзүңдүн өнөрүңдү өнөрүңдү кухняда бөлүшкө деген ушундай аз да болсо дагы чоң сон нерселер жасадың. Көп эле пайдалуу болот деп ойлойм. Бери сен маникюрдү утуп алдың, э? Колдонайдың эмес, сен дагы кийинки конокко бир тапшырма бери, кандай белек бересиң ошону айта кетсең. Менден кийинки келген конокко эми азыр биз Москвада жүрүп кыргыз тилин унутуп калып атпайбызбы? Жаңылмач, макалакат дегенди көбү билишпейт да. Ошону ойлонуп анан менден келген кийинки келген конокко жаңылмач же болбосо макалакат айтып берсин, 5 макала айтып берсин. Сенден кандай белек болот? Менден белек чистка лица процедурасына белек кылам. Анда эмесе кийинки келген коногум макалакат же жаңылмач жактап келип, беринин чистка лица процедурасын утуп алабыз. Ушул менен биздин бүгүнкү маегибиз дагы аякталды. Баарыңыздар биз менен болуп, биздин видеону көрүп, лайк басып, катталып, комментарий жаза кетиңиздер. Анда эмесе кийинки келген конокко чейин сак саламатта болуңуздар.